автордық методика Easy English деген методиканын авторымын. Easy English бул жеңил английский. Эми ушул жеңил английский деген методиканын чыгышы, историясы өзүм жөнүндө бир аз силерге айтып берейин. Кимдерден үйрөнөйүн деп жатасыздар. Мен англис тилине өзү кызыкчумун. Мектеп кезимде эле, окуучу кезимде эле англис тилине кызыгып жүрүп, бирок өзүмдү педагог катары көргөн эмесмин. Мугалим болом деп эмес, котормочу болом деп атайын Ош технологиялык университетинде эл аралык мамилелер факультетине тапшырдым. 5 жыл окудум. 5 жыл бүткөндөн кийин мен англис тилди эркин сүйлөй алам деген ишенич болгон эмес. Тем более мен сүйлөй алам деп которо турган деңгээлим болбогондуктан мен башка жумушка кирип кеткенмин. Кесип эмес, мэрияда иштедим. Кийин турмушка чыккандан кийин мугалим болууга туура келди. Мугалим болгондон кийин английскийди мен 5 жыл окуп дипломду коюп жүрө албадым. Окугандан кийин болуш керек. Англис тилди окута аласың, баланы окута аласың, качан сен өзүң билгениңде. Ошондо үстүмөн аябай иштей баштадым. Айрыкча окуу жайга ишке киргенимде Кыргыз Өзбек университетине ишке кирдим. Ошол кезде 2008-жыл болчу. Туркмениядан келген студенттер аябай көп болчу. Алардын английскийди ушунчалык свободный, эркин билишет экен английскийди. Ошон үчүн алардын да английскийин өзүмчө таң калып, аларга сабак бере албайм. Сабак бере албаган мугалимдерди арыз жазып кетирип, ошол коркунучтан улам аябай үстүмөн иштедим да. Ал кезде даже ойлонбоп турмун, эмне үчүн мен английскийим жакшы эмес депчи. Кийин Туркмениянын студенттери кеткенден кийин өзүбүздүн эле местный Кыргызстан эле студенттерибизге сабак бере баштасам, ал жерде уже коркунуч жок. Ал жерде наоборот эч кандай балада кызыгуу жок, мотивация жок, өзүм сүйлөйм, өзүм жооп берем. Эч кандай кызыгуу жок. 80 минут алар чыдайт мага, мен аларга эптеп чыдайм. Ушундай эптемее сабактар жүрүп калды. Ал мен үчүн кызык эмес. Мага английский кызык болгон үчүн мен аларды үйрөтүшүм керек болчу. Ал балада талап болбогондуктан мен өзүмдүн кесибиме өзүм кызыкпай баштадым да. Ошол кезде мен өзүмө суроо берип аттым. Эмне үчүн Туркмения ушунчалык сонун сүйлөйт, туркмендер, эмне үчүн бизде бардыгыбыз эле окшошпуз, сүйлөй албайбыз депчи. Ошонун үстүнөн, значит, бизде методика туура эмес деп, мен методиканы өзүмдү үйрөтүүнүн жолдорун эле издеп жүрдүм да. Ошол өзүмдү мыкты үйрөтүү, эркин сүйлөөнүн жолдорун эле издеп жүрдүм. Ошону менен бир өзүнчө бир методика жаралды да. Көрсө тил үйрөнүү оңой турбайбы деген мен башымда бир лампочка жанды. Мисалы, азыр сиздерге мен үйрөтөмүн көп англис тилин жеңил деп, эмне үчүн жеңил деп атадым. Ушул сиздер азыр 2 сааттык эфирдин ичинде сөзсүз түрдө акырында менен бөлүшүп кетиңиздер, ишенип калдыңыздарбы английский жеңил экенине да. Мен жеңил экенин өзүм далилдей алдым. Жана вот сиздерге азыр суроо берейин. Экинчи суроону карасаңыздар, эмне үчүн англис тили дүйнөлүк тил? Өзүңүздүн оюңузду жазып бөлүшүп кетсеңиздер, англис тил жеңил экенин өзүмө далилдей алдым. Жана бекеринен өзүнчө ошону бир китепче кылып жаздым. Ошол 2015-жыл биринчи китеп чыгардым, кийин экинчи китеп чыгардым, анан дагы 3 китеп чыгардым. Ошентип азыркы кезде 2018-жылдан бери окуу борбору ачып, ошо окуу борборумда 3,5 жаштан баштап эң чоңу 69-70 жашка чейинкилерди үйрөтүп келип атам. Эч бир жалоба жок, бардыгы ыраазычылык айтат. Ыраазычылыктарды дагы сиздерге жөнөтүп эле атам, группалардан, чаттардан көрүп атасыздар. Азыр дагы бөлүшүм, тынымсыз кууп жүрүп рахмат айткандар бар. Анткени бардыгы тил үйрөнүүнү каалайт да. Мен ошол тил үйрөөгө аларга жеткире турган ыкманы ойлоп таптым. Эми карасаңыздар, сиздер менин методикамдын жеңилдигине таң калбаңыздар. Ушунчалык 11 жыл мектепте жана 5 жыл университетте окуп туруп сүйлөй албаганыбызга таң калышыбыз керек экен. Негизи тил үйрөнгөнгө мынчалык жыл кетпейт да. Мынчалык жыл кетпейт. 1 жыл максимум. 1 жыл максимумда биз тилди эркин сүйлөп калсак болот. Бирок 11 жыл менен плюс 5 жыл эмес да. Мына ошол бул менин методикамдын жаралуунун тарыхы. Эмне үчүн англис тили дүйнөлүк тил? Жазыңыздар. Анткени азыр Американын университеттери эң мыкты. Хорошо, үйрөнгөнгө жеңил болсо керек, туура. Дагы ким кандай ойлойт? Мен сиздерге азыр ошо туурасында Американын тарыхынан айтып берейин. Америка өзү негизи илгертен эле билебиз, кинолордон көрүп келебиз, өлкөлөр бири-бирин
бири бирин жанагындай завоевать этип алышып келген кезде Улуу Британияны Англия Франция тарабынан басып алынган кезде ошол кезде алардын тили француз тили болуп калган да. Француз тили болуп, англис тилинин ошол кездеги грамматикасы орус тилиндей татаал болчу. Бирок англис тили 300 жылдай англис тилди билген адамды мындайча айтканда как англис тилин четтетип салган да ошол кездерде 300 жылдай ал колдонулбай калган. Кийин англис тили өзүнүн статусун кармаш үчүн, англис тили кайрадан көтөрүлүп өзүнүн тилин сактап калыш үчүн көп өзгөрүүгө, көп кыскартууларга, көптөгөн мүчөлөрдү кыскартты, көптөгөн мындайча айтканда бир сөз менен англис тили жеңилдетилген. Жеңилдетилген дагы ошону менен үйрөнүүгө ыңгайлуу, оңой болуп калган. Мындай азыркы англис тили дүйнөлүк тил болуп атканын себеби мен өзүмдүн изилдөөлөрүмдөн биринчи англис тили жеңил, үйрөнүүгө аябай жеңил. Экинчиден англис тили сылык тил, аябай сылык тил. Ушул нерселерди мен өзүмдүн сабактарымда сиздерге далилдеп бере алам. Жеңил экени, сылык экени баарысын, дүйнөлүк тил баарлашуу тили болуп жарыяланган. Да, бекеринен жарыяланбайт, анткени англис тили баарына бүт дүйнөгө көп адамдар сүйлөгөн тил эмес, баарына үйрөнүүгө ыңгайлуу тил. Эми өтө оңой тил. Комфорт деңгээли караңыздар, тил үйрөнүп атканда биз дайыма айтабыз, деңгээлиң кандай деп, деңгээлдерди сурап калабыз. Англис тил атайын бир ушундай бир стандартка бөлүп биз A1, A2, B1, B2, C1, C2 деп деңгээлдерди бөлүп коебуз. Бул эми академиялык жактан да, мисалы сенин деңгээлиңди өлчөгүчтөр да. A1, A2 деңгээли бул качан сен саламдашты билесиң, бир нече фразаларды билесиң, өзүң жөнүндө айтып бере аласың да, өзүңдү сүрөттөй аласың, үй бүлөңдү сүрөттөй аласың, өлкөңдү, элиңди сүрөттөй аласың да. Бул нерсе, бул A1, A2 деңгээли. Ал эми B1 деңгээлинде сен уже баарлаша аласың, мини диалогторду кура аласың. Түрдүү, мисалы досуң менен сүйлөшөсүңбү, хоббиди, балдарың менен үйүңдө сүйлөшөсүңбү, же жумушуңда сүйлөшөсүңбү, аэропортто сүйлөшөсүңбү, B1 деңгээлинде сен кадимкидей түшүнөсүң, өзүңдүн оюңду билдире аласың жана оюңду билдиресиң и сени анын оюнда түшүнө аласың. Бул B1 деңгээли. Мен негизи келгендерге айтам, сага эмне керек? Разговор, значит, бул комфорттук деңгээлде билсең болот. Өзүңө комфорт, сен билесиң, сен аны түшүнөсүң, сен ага өзүңдүн оюңду түшүндүрө аласың. Ал эми илимий деңгээл бул B2, C1, бул эгерде окууга тапшырсаң чет өлкөгө, эгерде сен лекцияларды угуш керек болсо, эгер сен лекция окушуң керек болгон болсо, эгерде сенин ушу илимий жак менен кесибиң байланышкан болсо, анда дагы жогорулатсаң болот. Негизи тил билүүнү любой возрастта баштаса болот. Кичинекей мисалы 5 жашар кыз өткөндө YouTube'дан 5 тил билет. Элестеткиле 7 айында уже үйрөткөн, ата энеси үйрөтүп баштаган. Болду, жакшы болуп калды. Мотивациянын күчтүүлүгүнөн тез үйрөнүп кетет. Кээ бир балада бирөө себепкер болуп келип калат дагы, бирок мотивациясы жок келип, методиканын жакшылыгынан кайра мотивация пайда болот дагы, ал да үйрөнүп кетет. Такыр мотивациясы жок адамды үйрөтүү кыйын. Катып атабы? Жакшы болуп калдыбы эми, угулуп атабы? Ооба, сактаганга аракет кылам. Уланта берейин, запись сактап коеюн, записти көрөсүздөр. Ошондуктан эмне керек экен? Мотивация керек жана методика керек. Кийин кантип тез үйрөнсө болот?
Бул нерсени мен эмнеге салыштырам? Мисалы сиз Оштон Бишкекке жол чыга турган болсоңуз, өзүнчө бир ыңгайлуу комфорттуу машинага отурган болсоңуз, 20 скоростьта кете турган болсоңуз, 10 саатта да жете турган нерсеге 3 күндө жетишиңиз мүмкүн. Эгерде 40-60та кете турган болсоңуз мүмкүн 2 күндө жетесиз, мүмкүн 100дө кете турган болсоңуз 10 саатта эмес 8 саатта жетип барасыз да. Бул деген нерсе сиздин адамдын берилгендигине, адамдын каалоосуна жараша болот. Негизи англис тилин үйрөнүп атканда кээ бир адамдар, мен мисалы аябай строгий мугалим, оффлайн окуп атканда мисалы 2 жолу сабакка келбесе же 2 жолу тапшырма мага жөнөтпөсө, мен аларды сразу четтетемин. Анткени мындайда толк чыкпайт. Мен кече 2 саат окудум англискийди, бүгүн убактым болбой калды, бүгүн ишим чыгып калды, анан кийин эртең дагы окуп коем дей тургандарда толк чыкпайт. Бул жерде сиз канчалык көп убакыт бөлүп атканыңызды бүгүн чоң объемда эмес, бул үзгүлтүксүздүктө кантип тез үйрөнсө болот. Эгерде сиз үзгүлтүксүз бир күн 2 саат бөлүп туруп, анан 5 күн унутуп кайра дагы 2 саат бөлгөндүн ордуна жарым саат, сизде максат бар да, максат үчүн жарым саат табыш керек. Жарым саат жок дегенде күн сайын сиз максатыңызга убакыт бөлсөңүз, күн сайын сизде результат болот. Күн сайын результат болот. Бүгүн бир нерсе үйрөндүңүз, эртең ал жакшырат, бүрсү күнү ал андан да жакшырат, кийин жаңы ал ушинтип өсөт. Даже суу тамчы, вот кичинекей тамчы тынымсыз тамчыласа, ал ташты да жарып коет да, ташты жара алат. Бул жерде күч тынымсыздыкта. Ошондуктан эгерде сиз жарым саат изденип бир жерден убакыт таап, өзүңүздүн максатыңыз үчүн бөлсөңүз, жарым саат күн сайын, анда сизде өтө сонун результат чыгат. Кийин англис тилди сүйлөөнүн пайдасы кандай? Бунун пайдасы мына, сиздер бул жерге келип отурасыздар, пайдасы болгон үчүн. Мисалы, англис тилин билүү бул биринчиден адамдын өзүнө ишеним берет, уверенность көтөрүлөт, самооценкаң көтөрүлөт, уверенность өсөт, өзүң өсөсүң. Андан сырткары кирешең өсөт, сөзсүз түрдө. Эркиндик, бул нерсе, бул эркиндик берет, сен саякаттайсың. Бул деген кошумча тааныш, кошумча дос. Азыр мен сиздерге бул презентациянын ичинде дагы көп айтамын бул туурасында. Катыбай калдыбы? Уланта берейин. Эми тил үйрөнүп аткандарда кыйынчылыктар болот. Кээ бир ошо кыйынчылыктарды адамдар кичине бир кыйынчылык баштаса аркага кайтып коркушат, катышат да. Кандай кыйынчылыктар болушу мүмкүн? Кээ бир мисалы тил үйрөнүп аткандар артиклден кыйналат. Артикль деген бул бир эле тамга, a, n деген, ушул тамгалар, a, n деген тамга жана z. Ушул майда чүйдө сөз дегенсип кээ бир кошпой коет да. Бирок бизге жана иностранец кыргыз тилин чала сүйлөп атканда бизге кандай угулса, биз дагы бул артиклдерди кошпой кетсек, бул дагы аларга ушундай чала сүйлөп аткандай угулат. Ошон үчүн караңыздар, артикль бул an жана z деген, билесиздер. Негизи артикль байыркы англискийде болгон эмес. Байыркы англискийде эч кандай артикль болгон эмес. This деген сөз болгон, мына жерде турат. This деген сөз, бул деген сөз. Бара-бара англис тили көп кыскарган деп айтып атам. This деген сөз the болуп калган. This, the болуп калган. One деген сөз бул бир деген сөз, one деген сөз a жана n болуп калган. Ушул нерсе, кыскарган нерсе, бул артикль болуп. Артикль бул кийинчерээк пайда болгон, жаңы англискийде пайда болгон нерсе. Негизи артикль только зат атоочтордун гана алдына коюлат. Зат атооч бул бизди көрүп турган айланабыздагы бүт нерселер, бул зат, ушулардын алдына a, n'ди коебуз.
Мен силерге жана айттым, англис тили жеңил деп. Жеңилдиктин дагы бир себеби бир сөз бир нече маанилерди бере берет. Мисалга айта турган болсок, мисалы, эгерде an, z'ни коюп айтсак, ал зат атоочу болуп калат. Эгерде анын ордун алмаштырсаңыз, бул этиш болуп калат. Мисалы, буну мен методикамда хамелеон сөздөр деп айтам. Мисалы делик, мен үйдө апамын, окуу жайда мен аларга апа эмес, мен мугалиммин. То есть мен ордумду алмаштырсам, менин эмне мага бол менин кесибим алмашып атат дегендей да. Англис тилинде сөздөр ушундай. Ордун алмаштырылганда анын мааниси өзгөрөт. Аны дагы силерге түшүндүрүп берем. Көрдүк, значит, the деген сөз, бул this, бул деген сөздүн гана кыскартылганы, one деген сөздүн кыскартылганы an. Ушинтип эле эстеп калсаңыз болот. Жалаң зат ататуучтордун алдына коюлат. Мисалы, караңыздар. Сүйлөм түзөйлүк. I have a cat. Менин эмнем бар? Мышыгым бар. Мышык бул зат, a cat деп турат. Менде бар мышык. I have a cat. Экинчи сүйлөмгө көңүл бурсаңар, the cat is grey. Бул мышык серый, боз деп атат, боз түстө. Экинчисинде мен мышыктын алдына a эмес, the артиклин коюп койдум. Анткени ушул мышык деп белгилеп атам. Көрдүңүздөрбү? Кимге түшүнүктүү болду? Кийинкисин карайлык. Эмне үчүн an, эки артикль? Кээ бир зат атоочтор үндүү тамгалар менен башталат, кээ бир зат атоочтор үнсүз тамга менен башталат. Мисалы, a cat үнсүз менен башталганда эни коюп атабыз. Ал эми кээ бир сөздөр үндүү менен башталганда, биз анын алдына кайра эле үндүү артиклди коюп койсок, айтууга ыңгайсыз болот. Ошон үчүн аларга n деген артиклди колдонобуз. Экинчи сүйлөмдү карасаңыздар, this is an apple деп турат. Бул алма. Apple бул зат атооч. Заттын алдында n деген артикль турат. An apple бул алма. Экинчи сүйлөм, the apple is red. The apple is red. Бул алма кызыл. Көрдүңүздөрбү? Бул алма кызыл. This is an apple, the apple is red. Кимге түшүнүктүү болду артиклдин функциясы? Түшүнүктүү болгон болсо, кайсы сөздөрдү, кайсы заттарды билсеңиздер, коюп чыгыңыздар. Мисалы, a table, a book. Дагы кандай сөздөрдү билесиздер? Бул эми башта англискийди эми баштап аткандарга ушул артиклди түшүндүрүп койгон туура болот, жакшы. Ал эми кимде уже бар, база бар англис тилинде, алар дагы көпчүлүгүндө ушул чактардан адашат да. Мисалы, этиштердин өткөн чагынан past simple жана present perfect'тен адашат. Бул уровени бир аз жогоруларга айтып атам. Мисалы дейлик, этиштер бул кыймыл аракеттер, кыймыл аракетти билдирген сөздөр эмне кылат деген суроого жооп берет. Отурат, турат, жазат, барат, келет, бул ушундай сөздөр. Эми карасаңыздар, past simple бул өткөн чак. Бул этиштин бүткөн окуясы. Бүткөн окуяны биз past simple, этиштин бүткөн окуясын айтып атабыз дейлик, Бул жерде мисалы сүйлөм түзө турган болсок, I had breakfast in the morning дедик да. Мен таңкы тамакты эртең менен жедим. Качан? Эртең менен. Биз уже бул жерде убакытты белгилеп атабыз. Мен таңкы тамакты эртең менен жедим, бүттү ал иш. I had breakfast in the morning. Көрдүңүздөрбү? Ал эми адаштырган нерсе present perfect. Анын формуласы кандай? Have плюс этиштин үчүнчү формасы колдонулуш керек. Эмне үчүн have? Мисалы, have деген нерсе бар деген нерсе, менде бар результат. Всё, менде бар результат. Мисалы дейлик да, ата-энем чай ичип отурат. Мен жанына келип калдым. Кел чай ич деди. Мен айттым, мен жеп алдым. Мен чай ичип алдым дедим. Мына ушул мен чай ичип алдым деген сөз
мен азыр айтып атам, менде результат бар. Буну кантип айтабыз? Ушул present perfect'тин функциясы ушу жерде иштейт. I have just had breakfast. Мен эми эле завтрак кылып алдым деп атабыз, Мен эми эле чай ичип алдым. I have just had breakfast. Мисалы, гел бул китепти окуп чыгайлык, же гел бул кинону көрөйлүк десе, мен бул кинону көргөнмүн. Же болбосо мен бул китепти окуганмын. Мен бул китепти окуганмын. Менде результат бар. Бул эмне болот экен? Present perfect. I have read this book. Мен бул китепти окуганмын. Көрдүңүздөрбү? Ушинтип A pen, a book. Туура. Чактардын котормосун. Да, келебиз азыр ага да. I have an orange. Туура. Have плюс этиштин үчүнчү жагы бул уровени жогоруларга айтып атам мен. Сиздер баштай элек болсоңуздар, кийин келесиздер ошо нерсеге тепкичтен чыгып. Кээ бир менде уровень бар дегендер да азыр кошумча отурган болсоңуздар, көпчүлүк адашат ушундан да, эки окшош чак булар дагы. Эми көпчүлүк биздин үйүбүздөгү буюмдар, тамак ашыбыз, кийимдерибиздин аталыштары англис тилинде, карасак жазылып турат да англис тилинде. Мына ошол нерселерден деле биз англис тилди үйрөнө берсек болот. I have finished my work. Мен ишим бүттүм деп коебуз, Мен 2 саат мурда бүттүм десеңиз, эгерде бул өткөн чак болуп калат. Past simple болуп. Have finished деп койсоңуз, мен бүттүм ишими. Болду, бул уже present perfect болот, Өзүбүздүн буюмдар, тамак аштарыбыздын аталыштарын карасаңыздар, англис тилиндеги ошолордон деле сиздер көп нерсени үйрөнүп алсаңыздар болот. Мисалы, карасаңыздар бул жерде let's go деген биз чаңкаганда ичүүчү муздак чайыбыз бар. Let's go. Каныстарбы? Let's go. Ушул let's go деген нерсе бул жүр кеттик деген сөз. Давай пошли. English деген англис тили деген. Тил, англис тили. Let's go деген давай пошли, жүр кеттик. Значит, let's деген сөз бул жүр, кел, чакырык, Кел муну жейлик, кел муну кылайлык деген, кел тил үйрөнөйлүк деп атабыз. Ошол let's деген сөз. Көрдүңүздөрбү? Биздин ичкен чайыбыздын аты эмне экен? Let's go, жүр кеттик деген сөз, Эми ушул сөздү билген этиштериңиздер менен колдонуп көрсөңүздөр болот. Let's drink coffee. Кел кофе ичейлик. Let's drink coffee. Экинчи, let's go home. Let's go home. Жүр үйгө кетейлик. Кел үйгө кетейлик, Let's, жүр. Let's start the lesson. Start деген сөз бул баштоо, Start деп биз колдонобуз го. Start деген сөз англис тилиндеги баштоо, start. Let's start. Кел баштайлык. Let's start the lesson. Кел сабакты баштайлык. Көрдүңүздөрбү? Let's деген сөз бул жүр, кел. Кел тил үйрөнөйлүк. Кел англисче сүйлөйлүк. Мисалы, let's speak English. Let's learn English. Кел тил үйрөнөйлүк. Мисалы, Ушул let's деген сөздөн кийин not деген сөздү коюп койсок, not бул кыргызча эмес деген сөз, терс сөз сүйлөмдөрдө колдонобуз. Let's ден кийин not'ты койсоңуз, бул терс сүйлөм. Let's not go. Жүр, барбайлык деген сөз мисалы. Кел кофе ичпейле коелучу десе кандай болот? Let's not drink coffee. Кел үйгө барбайлы коелук. Let's not go home. Кел сабакты баштабайлы коелук. Let's not start the lesson. Эми бул жерде мисалдарды карасаңыздар, let's not argue. Кел урушпайлы. Let's not argue. Let's not be late. Кел кечикпейле. Let's not be late. Сабакта I am late деп кирет элек, late. Let's not talk about it. Talking club дегенде talk сүйлөшүү. Let's not talk about it. Кел бул жөнүндө сүйлөшпөйлө коелук. Көрдүңүздөрбү? Сүйлөм түзүп көрсөңүздөр болот. Let's
Билген сөздөрүңүздөр бар да сиздерде. Мисалы, гел китеп окуйлук кандай болот? Гел китеп окуйлук, гел жазайлык, гел олтурайлы, гел телевизор көрөйлү. Сиздерге көрүнбөй калып атабы? Let's not go. Let's watch TV. Okay. Let's go to the theater. Туура. Жүр театрга кеттик, киного кеттик. Let's go to the cinema. Let's read a book. Let's read a book. Туура. Let's read the book. Let's read a book. Book тагы туура, the book тагы туура. Түшүнүктүүбү? The book десе кел бул китепти окуйлук болуп калат. Баягы эле бул всё. Let's go to the school. Туура. Let's go to school. Түшүнүктүү болдубу? Ал эми let's тен кийин not деп койсоңуз, уже терс болуп калат дедим, Let's not. Let's watch TV, let's read a book, let's write letters. Letter бул көптүк түрдө жазып атат, значит коюлбайт. An бирөө деген, унутпаңыздар. An бирөө деген сөздөн келген. Комментарийди өчүп койсом, сиздер жазган окуй албай калам да. Let's go to Canada. Let's sing the song. Туура. Эми let's go жүр кеттик болгон болсо, let's бул ушундай жүр кел деген нерсе болсо, s алып койсоңуздар, ушул letке уланып турган let деген калат, Let деген сөз бул этиш, кыймылды билдирген, эмне кылуу, уруксат берүү деген сөз. Позволять орусчасы, позволять бирөөгө уруксат берүү. Let'тен кийин кимге уруксат берип атса, ошол жазылыш керек. Мага let me, сага let you, ал балага уруксат бер, let him. Ал кызга уруксат бер, let her. Бизге уруксат бер, let us. Аларга уруксат бер, let them. Эртеңки сабакта ушуларды мага сага дегенди дагы үйрөтөм. Let's eat apple. Алма жейлик десеңиз. Let's not read this book. Туура. Let'тен s'ти алып койсок, let деген сөз бул уруксат берүү. Let'тен кийин кимге уруксат берсең, ошол жазылат дедим, Мисалы, let me help you. Мага уруксат бер, сага жардам берейин. Позволь мне помочь тебе. Let me help you. Көрдүңүздөрбү? Ал, мисалы, let him rest. Let him rest. Ал балага уруксат бер, ал уктасын, эс алсын деп атат, эс алууга уруксат бер. Позволь ему отдохнуть. Let him rest. Let her speak. Ал сүйлөй берсин. Же болбосо ал сүйлөп алсын, же ал сүйлөп алганга уруксат бер. Пусть она говорит деген сөзүбүз бар го. Это let her speak. Ал сүйлөй берсин. Түшүнүкпү? Let him sleep. Мисалы, жоңкой уктай берсин деген сөзүбүз. Let him sleep. Мен уктап алайынчы. Let me sleep. Let me sleep. Жоңкойчу мен уктай берейин, мисалы. Let me go to the cinema. Мисалы, киного барганга уруксат бер. Туура. Let her to go to the hospital. Да. Баягы эле сөздөргө ушуну колдонсоңуздар болот. Let. Let's деген бул жүр кел. S алып койсоңуздар, let бул уруксат берүү. Let me мага уруксат бер. Let me go. Кетейин уруксат бер. Let him go. Ал балага уруксат бер, ал кете берсин. Let her go. Ал кызга уруксат бер, ал бара берсин. Let us go. Бизге уруксат бер, биз кете берейлик. Let them go. Аларга уруксат бер, алар кете берсин. Let her speak English. Туура.
түшүнүктүүбү? Эми ушул let me деп атабы. Let'тин алдына сиз сүйлөмдүн ээсин коюп кое турган болсок, мисалы да мен уруксат бердим, сен уруксат бердиң, ал уруксат берди дей турган болсок, анда биз let'тин алдына сүйлөмдүн ээсин коюп коебуз. Мисалы, I let him go. Мен ага кетүүгө уруксат бердим. Я позволила ему уйти. I let him go. Let us турбайбы. Let's деген жүр. Let us бизге уруксат бере. Көрдүңүздөрбү? Let'тин алдына эмне койдум азыр мен? Сүйлөмдүн ээсин коюп койдум. Мен, сен, ал, биз. I let him go. Мен ага кетүүгө уруксат бердим. I let her speak. Мен ага сүйлөөгө уруксат бердим. I let my child play outside. I let my child. Мен балама уруксат бердим. Play outside. Көчөдө ойноого. Мисалы да. Let me go to the cinema болот. I лишний бул жерде. Айды let'тин алдына коюп койсоңуз, анда мен уруксат бердим киного барууга деген болуп калат. She let me speak. Туунун кереги жок. I let you. You them эмес, бирөөсүн коесуз да. Мен сага аларга уруксат бердим болуп атат. Сүйлөмдүн ээси деп айттым азыр. Сүйлөмдүн ээси ким, эмне болушу мүмкүн, Бул жерге азыр мен силерге мен, сен, ал, биз дегендерди алайлык. Мен деген ким? Мен, I, сен. Англис тили сылык тил дедим го. Англис тили сиз деп кайрылат. Но кыргыз тилинде сен деген сөз бар үчүн биз ушу сизди сен деп да колдоно беребиз. Бул you. I мен, you сен же сиз. We деген бул биз. We. They алар. He ал бала. She ал кыз. It бул. Ким билет буларды? Билесе, мектепте бул нерсени үйрөнүп чыкканбыз. Ушуну бүгүн сүйлөмдүн ээси катары алайлык. Мен силерге жана айттым, англис тилин оңой кылат, оңой деп, ошону бир силерге азыр эрежени айтып берейин, угуп алыңыздар, Комментарийге көңүл бурбай угуп туруңуздар. Мисалы дейлик да. Комментарийге көңүл бурбай угуп турсаңыздар, азыр мен силерге бир сонун эрежени айтам. Мисалы кыргыз тилинде айтайлык. Асан Айгүлгө гүл берди. Экинчи сүйлөм. Асан Айгүлгө гүл берди. Экинчи сүйлөм. Айгүлгө Асан гүл берди. Үчүнчү сүйлөмдү угуңуздар. Гүл берди Асан Айгүлгө. Мен 3 жолу сүйлөмдөрдү азыр аралаштырып салдым, сөздөрдүн ордуна аралаштырдым. Бирок маани өзгөрдүбү? Жок. Маани өзгөргөн жок. Үчөөндө тең Асан берип атат, Айгүлгө берип атат, гүл берип атат, туурабы? Орус тилинде деле ушундай эле болот. Орус тилинде де сөздөрдү алмаштырсаңыз, маани өзгөрбөйт. А бирок англис тилинде андай кылууга болбойт. Англис тилинде ар бир сөздүн өзүнүн местасы бар. Мисалы, үйдө идиш аяк ашканада турса, кийим кечеңиз шкафыңызда турат. Ар бир буюм өзүнүн ордунда турган, жакшыбы? Жакшы. Англис тилинде ар бир сөздүн өзүнүн местасы бар. Бул оңой кылгандын биринчи причинасы, сиз өзүнүн местасын билип алсаңыз эле болду. Мынакей, 70% грамматика этиштерден турат. Этиш бул кыймыл аракетти билдирет. Мисалы, отур, тур, жаз, оку, бул баары кыймыл аракет, этиштер. Ушундай сөздөр 70%ды түзөт. Калган 30% жардамчы этиштер.
То есть грамматика жардамчы жана этиштерден турат. Көрдүңүздөрбү? Эми жай сүйлөмдөрдө биринчи сүйлөмдүн ээси жазылат. Андан кийин этиш жазылат же жардамчы этиш жазылат. Көрдүңүздөрбү? Азыр мен силерге этишти дагы үйрөттүм. Сүйлөмдүн ээсин да үйрөттүм. Мен I, you, we биз, алар they, ал бала he, ал кыз she, бул it. Ушуну катары алайлык. Этишке love деген сөздү алайлык. Бардыгыбыз билебиз. I love you деп сүйлөйбүз го. Love бул сүйүү, Бул этиш. Эмне кылуу? Келгиле эми сүйлөм түзөлүк. Биринчи эсин коелук. Мен сүйөм I, этишти коебуз love. Эмнени? Coffee. Мен кофени жакшы көрөм. I love coffee. Көрдүңүздөрбү? Кыргыз тилинде мен кофени жакшы көрөмбү деп койсоңор, эмне болуп калат? Бул суроо болуп калат. Да? Англис тилинде андай эмес. Андай тон менен болбойт. Англис тилинде мынол жардамчы деген этиш эмне үчүн жардамчы? Карасаңыздар. Эмне үчүн бул жардамчы? Себеби бул суроо бергенге жардам берет, кыска жоопторду бергенге жардам берет. Качан биз этиш сөздөр менен иштегенде, ушул do деген этиш менен иштегенде мен I love десем, love I деп алмаштыра албайт экенмин. Айттым, сөздөрдүн ирети тартиби бар. Алмаштырганга болбойт да. Жардамчы этиш менен суроо бериш керек. Сиз этиш менен иштегенде do деген жардамчы этишти сүйлөмдүн ээсинин алдына коебуз. I love болду эле. Айдын алдына do'ну коюп туруп суроо бериш керек этиштерге. Do I love? Көрдүңүздөрбү? Мына жерде суроо турат. Do I love coffee? Мага кофе жагабы? Деген суроо болду. Кайсыл жардамчы этиш менен суроо берсе, ошону менен кайра жооп бериш керек. Жардамчы этишти эден кийин коюп коюш керек. Yes деген сөз ооба, no деген сөз жок. Биз do менен суроо бердик, значит do менен жооп берет экенбиз. I love coffee. Мага кофе жагат. Do I love coffee? Мага кофе жагабы? Yes, I do. Ооба, ошондой. No, I do not. Жанагы эле not дагы келди. Жардамчы этиштен кийин турат. Анын местасы жардамчы этиштен кийин. No, I do not. Мага жакпайт. Көрдүңүздөрбү? Эми, мисалы, кыргыз тилинде айтайлык. Жасайм деген сөздү айтайлык. Жасоо. Жасайм, жасайсың, жасайт, жасайбыз, жасашат. Көрдүңүздөрбү? Этиш кандай өзгөрө берет, этиштин окончаниялары. Англис тилинде андай эмес. Бир эле love, мисалы, сүйөм, сүйөт, сүйөбүз, сүйүшөт деп андай өзгөрбөйт. Мисалы, мен көп иностранец тааныштарым кыргыз тилин үйрөнүп атканда кыйнала берет да. Сүйөт деди эле, азыр сүйөбүз деп атат, сүйүшөт деп атат, баш айлана берет. Англис тилинде андай эмес. Love, мен сүйөм, I love, өзгөрбөйт. Сен сүйөсүң, you love. Ал, биз сүйөбүз, we love. Алар сүйөт, they love. Көрдүңүздөрбү? Мен сен алмашып кете берет, бирок этиш бузулбай тура берет ошончо. Эми I love coffee, you love coffee, we love эң туура. Эми үчүнчү мынол he, she, it деген англис тилинде дайым айырмаланып жүрөт. Ушул үчүнчү жакка келгенде учурчакта s кошуп коесуз этишиңизге. Ал бала сүйөт, he loves. Ал кыз сүйөт, she loves. Бул сүйөт, it loves болуп калат. Всё. Көрдүңүздөрбү? Бошол эле өзгөчөлүгү. Ал эми he loves болуп аткандан кийин ушул s бүчөсү дуга өтөт дагы. Ду суроо бергенде энин алдына турганда does болуп өтүш керек. Does he love болуп калат. Көрдүңүздөрбү? S дуга өттү. Себеби сүйлөмдүн башында ал түшүндүрүп атат. Бул үчүнчү жак. Does he love coffee? Does she love coffee? Ага кофе жагабы? Does it love coffee? Түшүнүктүү болду? Ким этиштин тартибин түшүндү? Учур чактагы этиштин тартиби ушундай. Каалаган этишиңизди аласыздагы. Этиштер бөлүнөт, туура эмес. Мен сиздерге туура этиштерди көрсөттүм. Бул максималдуу өтө көп туура этиштер.
Сүйлөм түзүп жөнөтсөңүздөр болот. Мисалы speak сүйлөө, speak. Англисче сүйлөө, speak English. Ушу этишти алгыла дагы speak English. Мынтип сүйлөм түзүп чыккыла. Мен англисче сүйлөйм, кандай болот? Сен англисче сүйлөйсүң, биз сүйлөйбүз, алар сүйлөшөт, ал бала сүйлөйт, ал кыз сүйлөйт. Түзүп көргүлө азыр бул жерде. Келгиле, speak English. Мен сүйлөйм, кандай болот? I speak English, туура. Сен сүйлөйсүң, I'ды алып саласыз, you'ну коюп коесуз. You speak English. Биз сүйлөйбүз, you'ну алып салабыз, we'ни коебуз. We speak English. Алар сүйлөшөт, they speak English. Ал бала сүйлөйт дегенде этишке s кошуп коесуңар дедим. He speaks English. He speaks English. It speaks English. Суроо бергенде do'ну э'нин алдына коюп суроо беребиз дедим, Do I speak English? Yes, I do. No, I do not. Үчүнчү жакка does болуп калат. Does he speak English? Does she speak English? He speaks English. He speaks, she speaks. Үчүнчү жак he, she, itке s кошулат. Унутпаңыздар. Ошол s суроодо дуга өтөт, does болуп калат. Does she speak? Do you love reading books? Do you love to read books? I speak English, we speak English, he speaks English, you speak English. Туп-туура, he speaks English, туура, he doesn't speak English. Мугалимдер да жастырып окшойсуздар, Жетти. Анда мына сиздерге этиш. Үй куруу. Build a house. Build a house. Build деген сөз бул куруу, үй куруу. Экинчи этиш. Open билебиз, Open, close деп эшиктерге, магазиндерге жазып коет. Open ачуу. Open the door эшикти ачуу. Start бул баштоо. Start a business. Бизнес баштоо. Ушул 3 этишти алып өзүңөр сүйлөм түзгүлө. Мен үй курам. Мен үй курамынбы? Ооба курам, жок курбайм. Же болбосо сен үй курасың, сен курасыңбы? Жок, ооба курасың, жок курбайсың. Ал бала үй курат, ал бала үй курабы? Ооба курат, жок курбайт. Сүйлөм түзөбүз. Build a house. Open the door. Start a business. Түзөбүз. I work with my parents. Түшүнүктүү болдубу? Do you build a house? No, I don't. I open the door. And open the door болбойт. They build a house. Туп-туура. Does she build a house? Туура. Эң сонун. Түшүнүктүүбү? Суроо болсо бериңиздер ушул жерде этиштер менен азыр. Кандай суроо бар? Түшүнбөгөн суроо болсо сразу бериңиздер. Эми сөз жаттоодо жеңил жолдор кандай? Мисалы деликте, вот англис тили, кыргыз тили, любой тилде бизде мүчөлөр бар, Do I open the door? Туура. Мүчөлөр бар да, мисалы деликте, вот акыл деген сөз эмне? Кандай деш үчүн акылдуу деп лу мүчөсүн улап койсоңуз, эмне болуп калды ал? Акылдуу болуп калды. Лу мүчөсүн улап калдык. Акылдуу, Любой тилде ушундай мүчөлөр уланып сөз жасалат, туурабы? Мен 7 жыл илимий эмгек жаздым. Именно англис тилиндеги сөздөрдүн кыргыз тилине таасир этип аткан жагынан ушул мүчөлөрдүн сөз жаралып атканын мурда деле түшүнсөм болмок, бирок кийин мага ушул нерселер ачылды да. Ушу менен мен 3-чү китебимди жазып чыкканмын. Сөз жаттабай туруп эле, сөздү жатташтын кереги жок, өзү түшүнүп эле алыш керек. Бир эрежени түшүнөсүң,
канча деген сөздөрдү билип каласың. Мисалы, мына жерде карасаңыздар экранда re деп комментарийди өчүрсөм мен сиздердин аткарып атканыңыздарды көрбөй калам. Write деген сөз жазуу, re'ни алдына улап койсоңор кайрадан жазуу. Rewrite. Do аткаруу, redo кайрадан аткаруу. Build азырлөөттүк, куруу, rebuild кайра куруу. Перестроить, переписать, переделать деген орусчасы. Open ачуу, reopen кайрадан ачуу. View көрүү, review кайрадан көрүү. Place коюу, жайгаштыруу, replace кайрадан коюу. Turn буруу, return бурулуу, кайрадан буруу. Start баштоо, restart кайрадан баштоо. Эмнени кайра кайталап коеюн? Right, re деген префикс сөздүн алдына коюлат. Бул сөз кайрадан дегенди билдирет. Көбүнчө этиштердин алдына коесуздар дагы. Сөздү жаттап отурбай эле кийинки сөздөрдү сиздер re менен уланган сөздөрдү автоматтык турда уже өзүңүздөр билип калсаңыздар болот. Эми r деген суффикс кандай сөздөргө уланат? Зататочторго уланса, r деген суффикс бул ошол нерсени аткаруучу же этиш же зататууч сөздөргө уланат. Аткаруучу нерселерди, мисалы, ошол нерсени аткаруучуну билдирет. Мисалы дейлик, teach деген сөз окутуу, teacher окутуучу. Act аткаруу, actor аткаруучу, актер, actor, да. Sing ырдоо, singer ырчы. Paint сүрөт тартуу, painter сүрөтчү. Write жазуу, writer жазуучу. Law закон, lawyer закондо иштеген адам, юрист. Farm ферма, farmer фермер. Dance бийлөө, dancer бийчи. Drive машина айдоо, driver айдоочу. Көрдүңүздөрбү? Мисалы, football деген сөз, футбол. Эрди улап койсоңор, футбол ойногон адам, футболер болуп калат. Ким ошондой сөздөрдү билет? Мындай сөздөрдү билген болсоңуздар, жатташтын кереги жок. Ушундай эле бир-эки эрежени билип койсоңуздар жетиштүү. Негизи профессияны көбүнчө ошол r уланган сөздөр түзөт жана ist уланган суффикстер түзөт. Мисалы, artist сүрөтчү, artist. Dentist стоматолог, dentist. Journalist журналист. Scientist илимпоз. Biologist биолог. Economist экономист. Florist флорист. Pharmacist дарыгер. Эми ан деген мүчө сөздүн алдына уланса, көбүнчө бул сынаточторго улайбыз. Бул мындайча айтканда орус тилинде без, кыргыз тилинде сыз деген мүчө да. Тескери, мисалы дейлик. Happy бактылуу, unhappy десек бактысыз. Known белгилүү, unknown десек белгисиз. Fair адилеттүү, unfair деп койсок адилетсиз. Safe коопсуз, unsafe коопсуз эмес. Comfortable удобный, комфортабельный, ыңгайлуу. Uncomfortable ыңгайсыз. Necessary керек, unnecessary керек эмес да. Кийин kind боорукер, unkind боорукер эмес. Believable ишенимдүү, unbelievable ишенимсиз. Көрдүңүздөрбү?
Угулатабы? Алло. Соны болып жатат, жакшыга тыша албай жатабыз, катып калып жатат. Сабак сактаганга аракет жасайм азыр. Менде баары жакшы эле, мүмкүн өзүңүздөрдө катып атабы, же? Мындайча айтканда, сиздер мындай мүчөлөрдү таанып калгандан кийин мындай сөздөрдү словардан карап, которуп же аракет кылыштын кереги жок. Уже сиз билесиз, ан бул терс сөздөрдү түзөт. Ист менен эр бул кесиптерди түзөт. Дагы эмнени үйрөттүм? Ошолорду сиздер уже бир нече мүчөлөр бар да, алардын өзүнүн функциясы бар. Жакшы. Эми менин методикамда ушул популярдуу китебимди толуктаган нерселер бул мүчөлөр. Вот айтып атам, тил, мисалы 60-65% англис тилиндеги сөздөр француз тилинен кирип калган. Себеби Франция үстөмдүк кылып турган башында, кийин англис тили өзүн кайра калыптандырып кеткенде француз тили чыгып кетет, бирок кандайдыр бир сөздөр калып кетет. Сөзсүз калтырам. Эми мына жерде тил азыр англис тили дүйнөгө үстөмдүк кылып атат, дүйнөгө өзүн кирип, көп тилдерге англис тили аркылуу сөздөр кирип атат. Но интернет, компьютер баарысы да баардыгы англис тилинен бизде кээ бир сөз өзү менен кирет, кээ бирине биз мүчө улап киргизебиз да. Интернет, интернеттештирүү деген сыяктуу да. Көбүнчө бизге орус тилине кирсе, биз орус тилинен көп сөздөрдү кабыл алабыз, кыргыз тили. Сия деген мүчө орус тилиндеги сөздөрдө көп, 20 000 жакын сөз бар, сия менен бүткөн. Аны англис тилиндеги сион деген эле мүчөнү сияга алмаштырган. Сион шын деп окулат, 20 000 жакын. Ция деген мүчө англис тилиндеги тион деген мүчөнү эле орус тилине алмашкан. Шын деп окулат бул дагы. Бүт лингвисттердин эсептөөсү боюнча мындай сөздөр 30 000 жакын. Кээ бир сөздөрдө биз бузбай алабыз дагы, ага а, я деген орус тилиндеги мүчөлөр уланып калган. Ошол а, я уланып калган, орусчалаштырып алган а, я мүчөнү алып салсаңыз, уңгусу англис тилиндеги сөздөр калат. 1000 жакын сөздөр. Гия деген сөз, мына яны алып салгыла деп атам, яны алганда ги калабы, ги англисче окулушу тартиби G деп окулат. Значит, гия деген сөздөрдү сиз G деп окуп кете берсеңиз, автоматтык турда англисче болот. 5000 жакын сөздөр бар. Ц деген тамга жок англис тилинде, цнын ордуна биз с деп окуйбуз. Мисалга азыр мен сиздерге айтайын. Мына цияга кеткен сөздөрдү уксаңыздар. Порция, цияны portion, ционга алмаштырып кете бересиздер. Portion. Мотивация, motivation. Инновация, цияны шын дейбиз. Innovation. Консультация, consultation. Реакция, reaction. Коалиция, coalition. Имитация, imitation. Вакцинация, vaccination. Интонация, intonation. Диссертация, dissertation. Пропорция, proportion. Иллюстрация, illustration. Сенсация, sensation. Радиация, radiation. Интеграция, integration. Репутация, reputation. Презентация, presentation. Булар өтө көп. Ушинтип кете берсе болот. Менин китебимде топтоштурулган бар. Исключение дагы бар. Бул эрежеге баш ийбеген сөз. Мисалы, эрежеге баш ийген сөздөр 30 000 болсо, эрежеге баш ийбегени 30-40. Мисалы, бул көбүнчө бир, мисалы, полиция. Да, полиция бул государственный какой-то бир органга тиешелүү серьезный сөздөр. Полиция, police, pollution болбойт, police. Ушундай сөздөрдү аны окуп деле мен китебиме жазып койгонмун уже. Аны окуп алсаңыздар деле уже көзүңүз жетет. Мындайча айтканда, сиз мынча сөздүн баарын которо отурбайсыздар. Өтө сөздөр көп эмес да, негизичи.
сөздөрдү биз кыргыз тилинин мүчөлөрүнө, орус тилинин мүчөлөрүнө улап эле өзүбүзгө киргизебиз, кабыл алабыз сөздөрдү, көрдүңүздөрбү? А биз буларды жаттап жүрөбүз да. Мынчалык сөздү жатташтын кереги жок. Болгону жетиштүү эрежени билиш керек. Эгерде сияны карай турган болсок, сия бул 20 миңге жакын сөз болсо да, пенсия, сияны алмаштырасыз. Шынга дагы pension, сессия, session, конфессия, confession, версия, version, экскурсия, excursion, профессия, profession, миссия, mission, депрессия, depression, конфессия, трансмиссия, дальше кайсы, рефлексия, reflection, агрессия, aggression, прогрессия, progression, эмиссия, emission, эмульсия, emulsion, дискуссия, discussion да. Жок, китептерим сатылбайт, китептерим менде окугандарга берилет. Гия, мисалы да, гияны G деп окуп кете бересиңер дедик, энергия, energy, технология, technology, стратегия, strategy, идеология, ideology, англис тилинде окулуш эреженде сактайбыз. Аналогия, analogy, экология, ecology, геология, geology, geology да, зоология, zoology, онкология, патология, типология, кетерестер ушинтип. Кийин дагы обязательно исключенияларды карайбыз. Яны алып салуу деди. Мисалы, актриса, аны алып салсаңыз, англисче сөз калат. Actress. Тема, theme, окулуш эрежеси бар. Theme. Проблема, аны алып коесуздар. Problem. Система, аны алып коесуздар. System. Форма, form. Фантазия, яны алып саласыздар. Fantasy. Мелодия, melody, симфония, symphony, трагедия, tragedy, идея, idea, армия, army, сигарета, cigarette, принцесса, princess, фантастика, fantastic, рутина, routine, поэма, poem, фигура, figure, норма, norm, коллега, colleague, ракета, rocket. Эми бул исключенияларды уже билип калсаңыздар болот. Чиста вот орусча сөздө рука, нога дегенде рук, ног болбойт. Вот яны азыр окуп бердим го. Ракета, rocket, пауза, pause, лига, league, бронза, bronze, эмблема, emblem. Яны алып салышыңыздар керек. Акыркы окончание алып саласыздар. Ц тамгасы орус тилинде бар, англис тилинде жок. Ошон үчүн англис тилинде с деп окуп кете бересиздер, ц менен. Мисалы, цемент, cement. Цитрус, citrus. Дальше мне центр, center. Дальше кайсы, next, concept. Дисциплина, discipline. Вакцинация, vaccination. Принц, prince. Офицер, officer. Рецепт, receipt. Дальше. Процедура, procedure. Цивильный, civil. Цирк, circus. Көрдүңүздөрбү? Мындайлар көп. Китепте өтө көп сандап жазып койгонмун. Бул китепти мен чыгара элекмин, электронный вариант. Анткени буну чыгарып сатыкка жарыялаганга чейин эле жаңы сөздөр кирип атат. Кайра-кайра мен табам, кайра-кайра жаңылайм, кайра-кайра кошуп атам. Ошон үчүн бул китепти только электронный формада кармап атам азыр. Англис тилинде эмне үчүн үйрөнүш керек? Англис тили сиздерге кандай мүмкүнчүлүктөрдү ачат? Англис тилин билгендер, мисалы, сөзсүз түрдө жанагы башка предметтик мугалимдерден англис тилдеги мугалимдердин айырмаланганын көрсөтөт. Айырмаланганда эми жанагы видеолордон да көрүп калсаңыздар болот. Бул деген өзүнчө уверенность өсөт биринчиден да, и сиздерге бир чоң мүмкүнчүлүктөрдү ачат.
бул карьералык өсүү. Англис тилин билгендерди азыр мына менде көбүнчө медицина тармагында окуп атышат, мугалимдер окуп атышат. Зарплатага кошулат 15-20% сизге кошумча маяна деген нерсе. Бул өзүңдү өнүктүрүү деген нерсе. Англис тилин билүү бул чет өлкөгө жолуң ачылат. Бул окуу, саякаттоо деген сөз. Бул котормосуз видеолорду, кинолорду түшүнөсүң. Үйүңдө отуруп туруп эле сен компанияларда, чет өлкөлүк компанияларда иштей аласың. Өзүңдүн эле билген тилиңди, мисалы азыр менде окуп атышат, канча дегени кыргыз тилчимин, мен мону тилдемин, бирок мен айылда дейт англис тили аябай бизге спрос көп, мен англис тилди окутам деп аткандар бар. Тил үйрөтсөң болот, жана котормолук иштерди жасасаңар болот. Англис тили бул бир гана билим эмес, англис тили бул мүмкүнчүлүк. Канча деген вот 2018-жылдан бери окутуп келип атам. Канча деген мага ыраазы болгондор келишет, ыраазы болуп рахматын айтышат, отзыв жазып бер деп айтпасам дагы өздөрү жөнөтүшөт. Бул мага кубаныч. Кээ бирде вот жайында, мисалы Кара Сууда жүрсөк, базарда бир кыз эжеке талпа адам көп, апасы менен жүргөн экен, рахмат, мен инфакка өттүм, 1 ай эле даярдадым ОРТга. Ал айтып атат, эжеке, мен эптеп инфакка өтсөм болду эле, мен даже бюджетке өтүп кеттим деп рахматын айтып, ошол жерде апасы экөө ушундай нерсени көрүү, угуу мага мен үчүн чын айтканда приятно да. Сенин эмгегиң бул. Англис тилин билүү менен мен жана айттым, мугалим болдум, бирок котормочулук деген, мен өзүм психолог болгонум үчүн дагы бул эч кандай мага мына келген канча деген келет каалоочулар, сөзсүз түрдө максатын сурайм, мотивация бергенге. Бул психологиялык методика да. Өзүмдүн дагы аларды максатына жеткизем, жана өзүм дагы вот котормочу болом дедим, значит болом деп туруп эле турмушка чыккандан кийин үй бүлөлүк тартипке карап мен выездной нары жак бер жактарга чыгып кете албасам дагы, мен үйдө отуруп деле, ушул Кыргызстанда Оштон жылбай туруп деле мировой дүйнөлүк спикерлерди которуп атам. Алар мага келип атат. Ушунчалык жашоонун керемет экенине таң калам, максатым орундалат экенине таң калып отурам да. Ушул ыкманы билет экениме, вот максатка жетүү ыкманы билет экениме да таң калам да. Ошентип өзүмдү вот, например, азыр ушу Ошто туруп эле мен дүйнөлүк спикерлерди которуп атамын, онлайн котором, офлайн котором. Котормочулук тарифтери бар атайын. Мына жерде карасаңыздар, вот 88 000 рубль деп атат, $1,5 миң которуп бересиңби деп канча деген сайттарды котордум. Мына мисалы былтыркы жайында болуш керек, мына июль деп атабы, былтыркы июнда мен чоң конференцияны котордум. Майкл Бэнк деген спикер келди, 2 күн Ошто, 2 күн Бишкекте которуп отуруп 168 000 рубль төлөдү да. 4 күндөгү ушул сумманы мен которуп бергениме. И тем более бул котормолор синхронный. Мына жерде көрсөңүздөр болот. Котормодо ыраазычылык, котормочулук бул бир гана тил билүү эмес, бул еще сен бул жерде көп навыктарды билиш керек да. Бул как спортивный да болушуң керек, сөздү кууп жетишиң керек. Ал жерде сен сөзмө сөз которбойсуң, маанисин которосуң. Ал жерде ошончо отурган адам, 400-500 адам спикерди укпайт, ал англисче сүйлөп атса, сени угат. Ошол жерде спикердин максатына жеткизе алышың керек, ошол спикердин берейин деген маалыматын бере алышың керек, котормочулукчу. Мына ошондуктан ал жерде вот ыраазычылыктар, кандай котордуң, кандай жеткиздиң, бул дагы өзүнчө бир өнөр. Ошон үчүн бул дагы тынымсыз эмгек. Мен жана айтканым, англис тилин үйрөнүүнү башташ гана керек, бирок аны бүтүрбөйсүң да. Тил деген бул өсөсүң да, бул тирүү нерсе. Англис тили өсө берет. Мен дагы деле үйрөнөм, жаңы англицизмдерди үйрөнөм, жаңы тил, жаңы. Вот азыр канчалык өстү англис тили, ошолорду үйрөнө берем, өсө берем, үстүмөн дагы деле иштей берем. Да максатка атайын психологиялык баракчам бар, ал жакта дагы мен мындай айтканда, бул ыкманы билгенден кийин максатыңа жете аласың. Ошон үчүн мага ишенип келгендердин максаттарына мен албетте жеткизем. Ошонун бири мына жерде мына
карасаңыздар, англис тилин ушул тил билүү менен гана мен ошто туруп эле дүйнөлүк спикерлерди которгон аз келгенси өзүм саякаттайм, үй бүлөм менен саякаттайм. Саякаттаганга мүмкүнчүлүк ачылат, тилден эч биз кыжалат эмеспиз. Ошол эле тил менен каалагандай кирешемди көтөрдүм. Ата энемди саякаттарга чыгарып атам, өзүбүз тынбай саякаттап атабыз. Бул дагы менин чоң бир максатым. Саякаттоо мен аябай жакшы көрөм. Көбүнчө англис тилге кызыккан адамдар булар саякаттарга кызыгат да. Анан анткени ичиңде максатың максат боюнча калып кетпеш керек да. Бул сенин максатың, сен аны өнүктүрүп өстүрүшүң керек. Бул кыз атайын бир английский спецте окуган, бүтүрүүчү кезинде мага келет. Мен дейт мугалим болгонду каалабайм, бирок мен билесиз да дейт, ата энебиз бизди мугалим бол деп окутту эле. Эжеке мен английскийге кызыкпайм, сүйлөй да албайм, эмне кылам деп мага англис тилге үйрөнгөнү келген. Сен өзүң ким болгонду каалайсың десем, стюардесса дейт. Анда давай мен сени ошого даярдайм. Стюардессалык максат менен иштештик. Жана английскийди үйрөттүм. 6,5 айда бул кыздын уровени биз B2га көтөрдүк. B2 деңгээлине чыгарып, азыркы кезде Аэрофлот, Москвадагы Аэрофлот деген компанияда стюардесса болуп иштеп атат. Мына жакын арада Ошко учуп келмек экен, эжеке жолугайлы дедиле, мен жолуга албадым. Көрдүңүздөрбү? Азыр дейт 200 миңден көп алам дейт, бесплатно саякаттайм дейт. Бул чоң максатынын орундалганы. Негизи стандарт боюнча мына бул уровендерди көрүп атасыздарбы? Англис тилинде уровенге жеткизүү уровендерин карасаңыздар, элементарный beginner башталгыч деңгээлде A1, A2 6-дан 4 ай, 10 ай A1, A2 деңгээлине жеткизилет да. Мен бул деңгээлге 3 айда жеткизем. 3 айда уже чыгасыздар да. Анан кийинки B1 деңгээлине сиздер уже дагы 6 ай кошулганда, бул жака 10го 6-ны кошсоңуздар 16 айда, почти 1,5 жылда адамдар уже B1 деңгээлине жетет да. Мен бул B1 деңгээлине 6 айда уже жеткизип атам да. Көрдүңүздөр, бул методиканын жеңилдиги да. Кандай сурооңуздар бар? Бирок албетте мага келип жазылып калгандай эле сразу жетип калат деген эмес. Бул сиздердин мен, бул сиз бирге иштегенде анан результат чыгат. Бул тынымсыз сиздерден күнүмдүк эмгек болуш керек. Хоть ташбакадай кыймылда, но бирок күн сайын кыймылдаш керек, күн сайын жасаш керек. Бүгүн бар, 2-3 күн унутуп калып, анан бирсү күнү келе турган болсоңуздар, анда эч кандай толк чыкпайт. Курска кызыккандар барбы, окуйм дегендер барбы? Курс ушул боюнча жазында март-апрель айында набор кылам. Ага чейин азыр набор болбойт. Эгерде курсту окуйм дегендер болсо, именно ушул потокто жазылып калсаңыздар болот. Азыр сабактарды түшүндүрүп берем. Значит, курстун баасы группа менен окуйсуздар. Группа менен окугандар жумасына 5 жолу сабактар, Телеграмга даяр видео сабактар жөнөтүлөт. Өзүм түшүндүрүп, мисалдар менен даяр, өзүмдүн ыкма менен даярдалган видео сабактарды мен күн сайын жөнөтөмүн. 9-дан 6-га чейин сиздер кайра мага кайтарым байланыш түшүнүп, жоопту WhatsApp'тан мага тапшырма аткарып жөнөтөсүздөр. Тапшырма кантип аткарылат экен дагы жөнөтүп берем. Ошондо сиздер биринчи сабактан баштап эле түшүнүп, биринчи сабактан баштап эле сүйлөп баштайсыздар. Эми ушул сиздерге азыр 16 айда жете турган нерсени мен 6 айда силерди жеткизем. A1ден B1 деңгээлине чейин. Айына азыркы баа ушу арзандатуу менен даяр 5.000 сом, бирок 6 айга бир төлөнөт, 30.000 сом. 30.000 сомду бир төлөм алгандарды каттайм. Курстун акырында деңгээлиңизди аныктап сертификат берем. Көрдүңүздөр, бул группа менен окуйм дегендер. Экинчиден, жеке окуйм дегендер бар. Бул дагы адамдын өзүнүн каалоосу, көпчүлүгү индивидуально. Мен себеби максатым
кыскараак эле тезирээк бара калайын, убактым кыскараак дегендерге индивидуально да окутам. 6 айдагы нерсени 3 айда окуйбуз. Жеке окуу группада болгон 2 адам болот. Айына 9000 төлөнөт. Курсту бул бири 3 ай болгону бирден келип 3 айга жетесиздер. Күн сайын окулат. Zoom'da сабак өтүлөт. Кийин группада окугандар дагы 5 күн сабак жөнөтөм. Жумасына 1 күн разговорный клуб болот, talking клуб. Talking club Zoom'da сүйлөшөбүз уже. Кадимкидей эле сиздер биринчи жумадан баштап эле сүйлөө клубу болот. Ар жума болуп турат. Анан кийин 1 жылга сатып алам дегендер курсту 6 айга мисалы сактап калат деп атабыз, жана группалыкта. Мага 1 жылга сакталып турсун, кийин кайталап турам дегендерге 50 000 сом 1 жылга сактап коесуздар. Бул жерге ким ошо 1 жылдык тариф менен сатып ала тургандарга мен Турцияга саякатка ваучерда белек кылам. 2 адамдык сертификат барып эс алып келсеңиздер да болот. Бизде атайын проекттер бар, мугалимдерге проекттарды ачып койгом атайын. Ал жакта дагы 1 жылдык проектти жеңүүчүлөргө мен сөзсүз түрдө сертификат берем, алардын эмгегин баалайбыз. Көрдүңүздөр, баалары менен тааныштыңыздар. Бул азыркы баа. Биз кийинки потокту обязательно бул кымбаттайт. Төлөмдөрдү жүргүзгөнүңүздөрдө мен группага да таштап коем. Азия банкта любой жерде бар. Региондордо Азия банкка төлөсөңүздөр бул эсеп бар. М банк же О деньгиге салсаңыздар да ушул номерге салып төлөп, ага чекти жөнөтүп катталсаңыздар болот. 5 күн гана сатык болот. 5 күндөн кийин уже сабак башталат. 5 күн продажа, 5 күндөн кийин уже сабактарды баштаймын. Эртеңки сабакта кандай болот? Эртеңки сабакта биз сиздер менен дагы улантам, ошондо оңой ыкма менен дагы бир нече жолдорун үйрөтөм англис тилиндеги. Азыркы эле сүйлөгөн сөздөрүбүздү дагы кеңейтебиз. Кеңейтип үйрөнөбүз. Эртең дагы произношенияны да үйрөтөмүн. Произношение деген кандай? Англис тилинде произношение дагы сөздүн маанилерин өзгөртүп коет. Эртең ушу бир нече произношенияларды да үйрөтөмүн. Дагы көптөгөн сабактарды эртеңкүдө берем. Азыркы окуп аткандардан дагы эртең чакырам, сиздерге өздөрү бөлүшөт. Болгону декабрда баштаган болсо 1,5 ай болуп атат да. 2 ай болуп калыптыр. 2 айдагы результаттар менен сиздерге менен бөлүшөт. Сурооңуздар болсо эми бериңиздер. Офлайн бар, офлайн Ош шаарында жашагандарга болсо болот. Ал жерде азыр группага карап туруп келесиздер офлайнда. Онлайнда даяр уже баштап эртең 5 күндөн кийин баштайбыз. 6 айлыкты бөлүп төлөсөңүздөр 3 ай бөлүп төлөйсүздөр 10 000ден. 30га бөлүп төлөйсүздөр. Айына 5 000ден төлөсөк болбойт. Анткени мен сиздерге черезден бербейм сабакты, мен күндө өтөм сабакты. Сабак ушул айда 5 күндөн кийин баштайм. 5 күндөн кийин токтотулат, продажа токтойт, сабак башталат уже. Катталгандарга мен сабакты баштайм. Офлайнда эле ушундай эле баа. Офлайнда бөлүп төлөсө болот. Ошто турсаңыздар айына 5 000ден төлөсөңүздөр болот. Бирок ал через день болот. Bir күн келесиз, эртең тапшырма жөнөтөсүз, бүрсү күн келесиз, бүрсүн тапшырма жөнөтөсүз, ушундай. Онлайнда сиздер бул жерге келүүгө убакыт коротпойсуздар, күндө жөнөтөм, ошон үчүн 3 айга бөлүп төлөсөңүздөр болот. минута офлайнда сабак. Офлайн кооператива 17А. Ал жерге группа пока азыр набор жок. Набор болгондо группа толот, жаңы набор ачканда ошондойдо каттала бересиздер. Онлайн окуйм дегендерге уже ачылды, поток ачылды. Жазылып калсаңыздар болот. 5 күн.
Жумасына 3 жолу офлайн, через день келесиздер. Онлайнда күндө. Максимум 9 киши офлайн. Айына бөлүп төлөйсүздөр, 10 миңден төлөнөт. 10 миңден 3 айга бөлүп төлөйсүздөр. Себеби онлайнда через день эмес сабактар. Күн сайын. Офлайн через день. Сабак кандай болду? Сабак жактыбы, түшүндүңүздөрбү? Бир нерсе алдыңыздарбы? Үйрөндүңүздөрбү? Офлайнда через день 6 ай келесиздер. Bir уровеньге. Ой, bir уровень эмес, B1 уровеньге. Вот көпчүлүк башка окуу борборлордон келет мага студенттерчи, менин уровеним B1 дейт, уже B1 улантабым дейт. Анан сурап келсең, разговорный баары аксайт, каталарды жасайт да. А мен разговорныйдан баштаймын. Мен A, B, C деп отурбаймын. Мен сразу сүйлөтүп баштайм. Скидка ушул эжекелер, баардык азыр скидкаларды менен айттым сиздерге. Сабакта алсаңыздар, мына азыркы менде потокто окуп аткан мугалимдер дагы бар. Методика үйрөтүп атам. Алар да аябай таң калып атат да. Сиздер прям өтө жашоодо кереги эле нерсени берет экенсиздерчи. Анткени мисалы кээ бир мектеп, окуу жайларда программаны карасаңар окута берет, үйрөтүлгөн сөздөрдү жашоодо колдонулбайт. Эмне кереги бар? А менде полный ар бир сөздү сиз уже тиричилигиңизде колдоносуздар. Негизи адамда жашоодо көп сөздү жаттап билиштин кереги жок. Биз жашоо тиричилигибизде, мына тиричиликте жашоодо үй бүлөңүздө, досторуңуз менен, коллектив менен болгону общий максимум 1200 сөз колдонобуз. Ушул сөздөрдү гана билип алсаңыз, сизге мынандай жетиштүү. Мисалы, жейм деген сөздү сиз мен аны жейм, мен аны жейм, мен буну жейм, буну ичем, тигини ичем көрүңүздөрбү? Сүйлөө речибизде биз уже 1200 сөз колдонобуз. Сиздер антип көп сөз керек болот мага, мен аны жаттай албайм дештин кереги жок. Кантип жаттап, кантип эстеп калыш керек. Негизи жаттоо бул туура эмес да, методика. Мына мектепте канча нерсе жаттадык, кандай жаттасаң ошондо эсиңе түшүп калат. Мисалы, эртең менен тамак жеп атканда эмнелерди жеп атасың, ошолорго көңүл буруп англисче ата. Жолдо баскан транспорттарыңды, үй бүлө мүчөлөрүңдү, эртең үй бүлө мүчөлөрүндү айтканга оңой жолун үйрөтөм. Вот ошолорду атага өзүңдүн англисче атай бер күндө. Жеп аткан тамак, обедте эмне жеп атасың? Англисче ата. Мынаны жеп атам, мынаны ичип атам, мынаны жеп атам, мынаны ичип атам, мынаны жеп атам, мынаны ичип атам. Күн сайын уже ал сага көндүм болуп калат. Көнүп каласың. Кимге оңой болду? Акырында айткыла дедим эле. Оңой жеңилдей көрүндү. Рахмат. Эстеп жөнөткөнүңүзгө чоң рахмат. Келиңиздер, кимге оңой сезилип калды английский? Үйрөнсө болот экен, окусам болот экен деп. Азыркы потокто менде Максуда эже деген эже окуп атат, 69 жашта экен, саякатты аябай жакшы көрөт экен. Мен кыялданып жүргөн Парижге барып келиптир. Азыр мына 1 айга кетти тур, 1 айлык сабагымды окуп, 1 ай мен издебей туруп мен келем деп кетти. Азыр саякаттап 1 ай Индонезия, көп жактарга барат экен да, Дубай. Келип кайра улантат. Ошол эженин отзывын сиздерге жөнөтүп аттым да. Көрүңүздөрбү, ошол эже айтып атпайбы, мен дейт тамга да тааныбайт элем, бирок сүйлөп атам депчи. Көрүңүздөр, уже вот какой-то нерселерди айтып калды да, түшүнүп калды. Даже дейт, интернеттен көргөн нерселериме уже башым жетип калды дейт. Айрыкча негизи тил үйрөнүү бул ден соолукка да жакшы. Мына биздеги памятти жакшылайт. Память деген нерсе эмне үчүн, мисалы дейлик да, азыр бизде памятке көп жалып түшүп атышат, адамдар жалып калат. Эмне үчүн? Мисалы дейлик да, караңыздар, мурда бизде көп нерсени биз жатка билчүбүз да. Азыр мисалы ким канча өзүңүздүн номериңизди жатка билеттирсиз, канча номерди жатка билесиз?
Канча номерди жатка билесиңер? Себеби эмне үчүн биз азыр көп болсо 2-3 номерди билебиз, калганын билбейбиз. Эмне үчүн? Себеби биз бул телефонго таянып калдык да. Телефон биздин көп нерселерибизди, биз билишибиз керек болгон нерселерди телефонго таянып алдык. Телефондо бар го, эмне кереги бар окуп. Кээ бири даже айтат да, англис тилде переводчик турат го, Google переводчик дейт, Google переводчик же чат GPT турат деп айтып атышат да. Бирок ушул чат GPT'ни чыгаргандар, Google переводчиктер чыгарган өздөрү ушул крупный компаниянын ээлери мынандай переводчик колдонушпайт, живой переводчик колдонот. Анткени адамдын акылын жасалма интеллект полный ордун баса албайт. Көрдүңүздөрбү? Мисалы, крупный бизнес жөнүндө сүйлөшүү кетип атат. Аны жасалма интеллектке ишенбейт роботка. Потому что биз которуп атканда сиз эмоцияны которосуз. Баалуу маалымат, любой маалымат баарлашуу тил аркылуу болот. Тил эмоция аркылуу болот. Мен силерге дыр айтып эле азыр роботтой сүйлөгөнүм жок да, мен силерге эмоция менен айтып атам, эмоция, көрдүңүздөрбү? Бул эмоцияны робот бербейт. Ошон үчүн ушул технологияларды создавать этип аткандар өздөрү живой адамдарды колдонот котормочуга. Биз отурабыз, переводчик бар го деп, переводчикке таянбаш керек. Бул техника. Мындайча айтканда, биз өзүбүз автоматташтырышыбыз керек болгон билимди телефонго таянып алдык эле. Бизди мисалы колдонбогон буюм иштен чыгып кетет, билесиздер, колдонбогон буюм иштен чыгып кетет. Мисалы да, вот колду иштетпесең, колуң шалбырайт да. Спортко барсаң, канчалык колду машыктырсаң, уже колуңа күч келет. Биздин дене түзүлүшүбүздө биз органыбызды канчалык көп иштетсек, ал ошончолук көп пайдасын берет. Ал ошончолук күчтүү болот. Мээни иштетиш керек. Память иштебесе, унутчак боло бересиңер. Тил именно памятти жакшыртат. Эмне үчүн чөт өлкөдө адамдар сөзсүз түрдө тилди, вот аларда акча бар, аларда телефондун түрү бар, переводчиктер сатып алат. Эмне үчүн алар тил үйрөнөт? Потому что алар жашашты вот именно вот ден соолукка пайдалуу экенин билет да. Бул жунгалы өнөр эмес, бул ден соолукка, бул памятти жакшыртат. Көрдүңүздөрбү? Любой адам. Вот азыр айттым го жанагы, Венгриянын полиглоту 90 жашында иврит тилин үйрөнгөн деп. 30 тилди билген, 16-сында эркин сүйлөгөн. Көрдүңүздөрбү? Память жакшырат. Так что адам өтө күчтүү, биз аппараттарга ээбиз да, биздин мээбиз өтө күчтүү. Ошону колдонуш керек. Биз телефонго таянып койдук. Телефон кылат баарысын. Таянган сайын ошол нерселер, өзүң колдоно турган нерселер иштебейт баратат да. Тил билиш керек, сөз билиш керек. Азыркы учурда дүйнөгө чыгуу бул Ош менен Бишкекке барып келүүдөй эле болуп калды да. Азыркы жаштар мисалы мага кандай максатта келет? Чет жакта окуйм, чет жакта иштейм. Кыргызстанда калайын деген каалоосу жок. Бул норма, бул жакшы, бул өнүгөйүн деген нерсе. Алар өнүгүүнү чоң кругтан көрөт да. Вот ошол жака барып келсе ал жакшы эмес, ал жака барып келген өнөрүн бизге алып келет, Кыргызстанга, туурабы? Тамга тааныбай эле үйрөнсөңүз болот, сүйлөсөңүз болот. Анткени карасаңыздар, тил качан сүйлөнөт? Баланын эненин ичинде жатканда эле уже бала түшүнөт тилиңе, буйтай кадимкидей. Баланы жана айттым го, 7 айында уже бала кызга үйрөтүп баштаган экен, 5 жашында 7 тил билет экен депчи. Тилди бала мектепке барганга чейин сүйлөйт уже. Ата, апа, атага, апага, апама, көрдүңүзбү? Мүчөнү да, грамматиканы да бала уже билет кичинесинде. Мектепке сүйлөп барат. Көрдүңүздөрбү? Мектепте только окушту, жазышты үйрөнөт. Биз сүйлөгөндү биринчи үйдөн эле үйрөнөбүз. Так что сүйлөөгө тамга тааныштын кереги жок. Бирок мен сиздер тамга тааныбайсыздар дегеним жок, тамганы тааныйсыздар. Баарыңыздар мектепте окугансыздар, английскийди өткөнсүздөр. ABCD-F баарыбыз билебиз, тамганы билебиз. Но мен сиздерге тамганы билиң, анан сүйлөйсүз деп айта албайм. Мен сразу сүйлөтүп үйрөтөм. Кыргыз тилинде өтөм, орус тилинде өтөм. Орус группаларга орусча видеолорду жөнөтөмүн, кыргыз тилге кыргызча видеолорду жөнөтөм. Кимге кайсыл тил удобный болсо, ошол тилди айтасыздар, ошол тилди жөнөтөм. Группага бөлүп
айтабыз. Сурооңуздар барбы дагы? Жеңил методика, тамга тааныбайбын да. Түшүнүп калдыңыздар жеңил экен. 3 айга 10 000 сомдон 30 000 сомбу. Ооба, ушундай возможность бар эжелер. 3 айга 10 000ден бөлүп төлөсөңүздөр болот. Бирок 5 000ден эмес. Анткени мен 1 айда уже 10 000дик билимди берип атам. Мен жаңы баштаганга байланыштуу жакшы өздөштүрүп албадым. Эмнени өздөштүрө албадыңыз? Мына сабакка кире албай калдыңыз дегенби? Жеңил эле сезилди, буюрса окуйм. Түшүнүктүү болду. Жакшы, бирок мои финансы проиграммансы. Финансы дайыма бар. Эжекелер, сеппесеңиздер эч качан ора албайсыздар. Эртең эгин оргоңуз келеби, түшүм жегиңиз келеби, анда себиңиз биринчи. Мен мисалы билимге, максимально билимге себем. Ушунча мага келип аткан кирешенин баардыгы бул менин билимди инвестиция кылдым мээме. Мээмдеги билимим алып келип атат мага. Так что сеппей туруп эч нерседен ора албайсыздар. Так что бирөө сизге бекер китеп белек кылса делечи, алып туруп жок дегенде 100 сом 200 сом берип коюш керек. Анткени ал сизге билим, китептин берген билими да жукпайт. Бул закон, жашоонун ушундай закону. Анда эмесе катышканыңыздарга сиздерге да чоң рахмат. Бүгүнкү алган билимиңиздер сизге да пайдалуу болсун. Мен азыр сактайм, группага да таштайм. Инстаграмда да болот, көрүңүздөр. 5 күн продажа ачык. Эртеңки сабагыма да кириңиздер. Эртеңки сабакта дагы өтө пайдалуу билимдерди берем. 6 ай дегеним 3 ай сизге кошумча сактап коем. Мен 3 айда уже сабактарды бүтүрүп, 3 айга сизге сакталат сабак. Ошондо сиз 6 айга ээ болосуз. Ооба, ошону 3 айга бөлүп төлөсөңүздөр болот. 10, 10, 30 төлөсөңүздөр болот. 3 ай бүтүп курсту. 3 ай сизге доступ берем, сактап, көрүп, кайталап отура бересиздер. 1 жылга дегендерге 50 000. Ооба, ал жерде 2 адам менен гана окулат. Анда эмесе эртең көрүшкөнчө алган билимиңиздерди кайталаңыздар, сиңириңиздер. Эртең көрүшөбүз.